Башкы прокуратура эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинде тышкы миграция жөнүндөгү мыйзам, дипломаттык жана кызматтык паспорттор жөнүндө жобо бузулганы аныкталганы боюнча кабарлады. Учурда аны текшерүү жана министрликтин жооптуу кызматкерлерине юридикалык баа берүү жагы каралып жатканы дагы белгилүү болду. Министрдин орун басары Зууракан Каденова менен Түштүк Кореяда болгон окуядан кийин депутат Айда Касмалиева бул маселе дыкат текшерилиши керек экенин, чек арачылар, бажы кызматкерлери, башкы прокуратура кызматтык текшерүү жүргүзсүн деп билдирген эле. Негизи бул окуя эбак эле бышып жетилген. Кыргыз чиновниктери чет өлкөлөргө кызматтык командировкаларга чыккандан ноктосун шыпырган азоодо эле ала качып, көп эле концерттерди коюп келишет. Алсак депутаттардын тобу Япония мамлекетине барып тамеки тартууга тыюу салынганына карабай, мейманканада көк түтүнүн буркуратып, чылымдарын чегип, мейманкана кызматкерлери килемдердин алдынан ар кайсы бурчтардан бирден пүчөктөрүн таап чыгып, кеминде $700 айып пул төлөгөндөр бар. Дагы бирөөлөр кайсы бир өлкөдө жылаңаш чуркап, деги койчу жөнөкөй жарандар эмес, эл башкарган чиновниктердин мындай кылыктарын санап отурсаң толтура. Алдыдан мына ушул эл аралык айдыңдарда Кыргызстандын терс жактарынан тааныткан кыргыз чиновниктери туурасында кеп болмокчу. Министрликтин бириндеги чоң кызматты ээлеп отурган аял мас болуп алып эркелеп, Сеул Алматы каттамы абага көтөрүлө албай жатат. Мындай маалыматты Жогорку кеңештин депутаты Айда Исмаилова өткөн ишемби күнү кечинде Facebook баракчасына жазды. Баарыбызды Сеул Алматы каттамындагы учактан түшүрүп жатат. Себеби биздин министрликтердин биринде чоң кызматты ээлеген чиновник аялды учактан 1,5 сааттан бери түшүрө албай жатышат. Ал жүргүнчү аял аябагандай мас экен. Жазбай эле койсомбу дегем, бирок жиним кайнап жатат. Бүгүн учпай да калышыбыз мүмкүн деп айтып кетишти. Көптөгөн адамдар транзит менен учкандар экен. Бардыгы чет өлкөлүктөр. Уят, шермендечилик. Айда Исмаилова ал аялдын аты жөнү менен ээлеген кызматын жазган жок. Бирок ууду болгон социалдык түйүнүн колдонуучулары бир заматтын ичинде Сеулдагы учактын ичиндеги аялдын ата жотосунан берилик деп, ал социалдык коргоо министринин орун басары Зууракан Каденова экенин тактап, президент Сооронбай Жээнбековдун тууганы экен деп дагы жиберишти. Президенттин аппараты бул маалыматты дароо четке кагып, Сооронбай Жээнбековдун Зууракан Каденова менен эч кандай туугандык байланышы жок экендигин билдирди. Чоң кызматты ээлеген чиновник аял Сеул Алматы каттамын кармап жатканын Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси дагы тастыктап, мас абалындагы министрдин орун басарын мейманканага алып барып эс алдыралы десек көнбөй жатат деп билдирди. Окуя тууралуу кабардар болгон өкмөт башчысы ошол күнү эле Зууракан Каденованы социалдык өнүктүрүү министринин орун басары кызматынан бошотту. Ошентип жылдаган эмгектин арты менен кызматка жеткен Каденова бир күнүн ичинде эле бардыгынан кол жууду. Мен дагы буга далилдүү кагаз. Зууракан Каденовага байланышкан окуя Кыргызстандын эки министрлигинин ичиндеги былык нерселерди сыртка чыгарып койду. Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси Кылычбек Султанов эртеси күнү эле келип дароо журналисттерге маалымат жыйыны өткөрүп, окуя кандай болгонун төкпөй чачпай айтып берди. Она шаталась дейт. Вела себя агрессивно дейт. Ама орусча жазган үчүн мен орусча айтып атам, тиги отчетторунда орусча жазып тур. От нее пахло алкоголем дейт. Спирт жыттанып атты дейт. Бизге агрессивдүү мамиле кылып атты дейт. Андан кийин биз ушул сизге жардам бергени келдик десе, бизди коолап атты, кет деп коолап атты дейт. Тиги биздин кызматкерлер. Анан биздин кызматкерлер кетпей ошол жерде жүрүп, мен бүгүн учуп кетишим керек деген талапты коюп туруп алды дейт. Эртеси Түштүк Кореядан учуп келген Зууракан Каденова депутат Айда Исмаилова элчи Кылычбек Султанов айткан нерселердин баарын жокко чыгарды. Просто көп учабыз деп дозасын көп кылып ичкем. Ичип андан кийин женщиндин капсуласын ичкем, валерьянка ичип, бираздан аркасынан 2 банка кола ичкен болчумун да, ошол бир реакция жүргөн, мындай бирине бири туура келбөөчүлүк болуп реакция жүрүп кеткен деп ойлоймун. Анан бир 2 жолу ошо окушуп, көңүл майланып окушуп жибердим. Интернетке тараган видеодо чиновник айым кол булгалап жаткан эле болбосо, чыр салып бирөө менен урушуп жатканы деле көрүнбөйт. Окуянын күбөсү болуп, алгачкылардан болуп интернетке жазып чыккан Айда Исмаилова маек берүүдөн таптакыр баш тартып, бул чалынып жаткан боткого аралашкым келген жок деп койду. Эгер биз маалыматтарды Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси ошол күнү президенттин аппаратынан бул жагымсыз окуя тууралуу ооз ачпагыла деген буйрук түшкөнүн дагы айтты. Кылычбек Султановдун бул айткандарына дароо жооп берген президенттин аппараты ооз ачпагыла деген буйрук берилбегендигин, өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков окуя менен кабардар болуп, өкмөт башчысына чара көрүүнү тапшырган. Премьер-министр тез арада чара көрүп, Зууракан Каденова ошол күнү кызматтан алынды деп жазылат президенттин аппараты тараткан билдирүүдө.
Кыргызстандык чиновниктин катышуусу менен Сеул шаарында инцидент болгондугу тууралуу массалык маалымат каражаттарына чыккандан кийин тийиштүү органдарда ал чиновниктин ким экендиги тууралуу маалымат болгон. Президентке бул тууралуу маалымат берилгенден кийин ошол эле күнү сиздерге белгилүү болгондой президент тышкы иштер министрлигине бул маалыматтын чынтыгынын аныктоо, айтылып жаткан маалыматтардын тактыгын аныктоо тууралуу тапшырма берилген. Эгерде ал жакта айтылгандар туура болсо, анда премьер-министрге ошол чиновникке карата тийиштүү чара көрүү тапшырмасы сунушу берилген болчу. Баарыбызга белгилүү болгондой, ошол эле күнү премьер-министр тарабынан ал чиновникти кызматынан бошотуу тууралуу чечим кабыл алынып, бүт коомчулук маалымат алган болчу. Кыргызстандын Кореядагы элчиси менен ал күндөрү эч ким байланышка чыккан эмес. Ошондуктан кимдир бирөө тапшырма берди деген сөз чындыкка дал келбейт. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланган Кылычбек Султанов маалымат жыйында Тышкы иштер министрлигинде жана Кыргызстандын чет жактагы элчиликтеринде коррупциялык көрүнүштөр бар экендигин айтып алды. Түштүк Корея элчилиги кымбат баалуу машиналарга деп акча которуп, бирок жок эле машинаны тизмеден чыгарып кой деп мени кыйнап жатышат дейт ал. Автоунаанын баасы $100,000 экен. Мерседес кайсы бир Мерседес $100,000 деп жазылып турат. Андан мурдараак ошол кезде Кыргыз Республикасынын Кореядагы элчиси Аскар Бешимов, ошол автоунааны эч кимге билгизбестен каттоодон чыгарып сал, элчиликтин каттоосунан чыгарып сал деген өтүнүч менен кайрылат. Мен дагы буга далилдүү кагаздар болмоюнча мен каттоодон чыгара албайм деп ушундай макул болбойм. Элчинин бул билдирүүсүнөн кийин Тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев аны кызматтан бошотуу сунушу менен президентке кайрылгандыгын билдирди. Министрдин айтымында Кылычбек Султанов мамлекеттик кызматкерлердин жоопкерчилигин мындай кой, элементардуу этиканы сактабаптыр. Эрлан Абдылдаевдин мындай кадамына комментарий берген Кылычбек Султанов, президент Сооронбай Жээнбеков коррупциялык көрүнүштөрдү ачык айткыла деген, мен айтып жатам. Эми мени кызматтан алышат же которушат деди. Социалдык министрлик Зуракан Каденовага байланышкан окуя дагы бир чуунун чыгуусуна себеп болду. Жогорку кеңештин депутаты Аида Касмалиева, социалдык өнүктүрүү министри Талайкүл Исакунова жана анын орун басарлары тажрыйба алмашуу үчүн адистерге келген чакырууларды өздөрүнө ыйгарып алып, чет өлкөгө жубайы жана бала бакырасы менен саякаттап жүрө беришерин айтты. Урматтуу министр, мына Сауд Аравия 2-8 февраль 2017 жыл күйөөңүздүн туугандары барган. Транспортты бүт МТСР социалдык министрлик көтөргөн. Ушул туурабы ушул маалымат? Швейцария июнь 2017 жыл министр күйөөсү жана баласы командировка за счет МТСР. Бирок министр баргандагы ошол семинарбы бир иш-чарага катышкан эмес. Депутаттын баяндамасында социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Лунара Мамытованын дагы аты аталып кетти. Эл өкүлү Лунара Мамытова Туринге жана Хайнянга барып эс алып келгенин, бир иш сапарында уулун дагы алып алганын айтты. Бул маалымат коомчулукка кеңири тарагандан кийин министрдин орун басары иш сапарларга байланыштуу документтердин баардыгын көтөрүп чыккан. Бир жылда 100дөн ашык чет өлкөгө иш сапар болсо, бирок мен үчөн эле барыптырмын. Ал эми Хайнянга барганда эс алууда болчумун дейт ал. Бул кээ бир маалыматтар айтып аткандар боюнча айтып кетсем, бул ушак, айың, жөнөкөй бир каралоо аракети болуп атат, кандайдыр бир ушундай бир очко топтоо аракети болуп атат, элдин башын айландырыпчы. Хайнанга мен эмгек өргүү учурумда өзүмдүн жеке эсебимен эч кандай дипломаттык паспорту колдонулбай барганмын. Мен ага түшүндүрүп дагы айттым, анан акым дагы бар да мындай баргангачы. Өкмөт мүчөлөрүнүн чет өлкөгө болгон иш сапарлары тууралуу маселе көтөрүлгөндө депутаттар дагы чет өлкөгө көп катташкандыгы, ал жактан ичимдик ичип тартип бузгандыктар айтылды. Жогорку кеңештин депутаты Кожобек Рыспаев кесиптештери менен Японияга барганда тыюу салынган жерден чылым чегип жиберип, айыпка жыгылганы мурдатан эле айтылып жүрөт. Эми ал мындай окуя болгон. Ошол убакта барганда аякта японча жазып өткөн эч ким билбейт да. Курящий комната, не курящий комната деген бар экен. Сигарет чөгүп баратчы болбойт деген. Биздин тамеки чеккен депутаттар кээ бирлери чеккен экен. Айда бучок эсептейт экен. Ошо бучогун көрүп туруп силер мындай тамеки чекпеген комната чегип турсаңдар штраф салган. Нургазы Айдаров төлөгөн.
$700. Все, ошол болгон. Депутаттар, министр жана алардын орун басарлары же болбосо жөнөкөй адистер чет өлкөгө ар түрдүү иш-чараларга, тажрыйба алмашуу, семинар тренингден өтүп, билимин жогорулатуу үчүн барышат. Кээде алардын чыгымын мамлекет тарабынан төлөнсө, көп учурда чакырган тарап төлөп берет. Албетте бул нерсенин жаман жагы деле жок. Бир гана нерсе ал жактан сыйлап койсо, ишип алып дардаңдап, өз өлкөсүн уят кылбай келсе эле болду. Мамлекеттик кызматкерлер чет жакта жүргөндө гана эмес, өз өлкөсүндө жүргөндө дагы өзүн үлгүлүү алып жүрүшү керек. Бул тууралуу өкмөт башчысы Мухаммед Калай Абылгазиев бардык өкмөт мүчөлөрүнө эскертүү берди. Кайда болбосок, командировкада болобуз, иш сапарда, чет жакта же иште, жанагындай салтанаттуу бир иш-чараларда болобузбу, тойлордо болобузбу, биз үлгү болушубуз керек да, туурабы? А тилекке каршы биздин арабызда жанагындай биздин өкмөткө, өзү иштеп аткан министрликке сөз тийгизе турган кээ бир көрүнүштөр пайда болуп атат. Туура айтып атышат, туура сындап атышат. Эгер ишибизди сындаса, эми баарыбызда кемчилик болот. Бирок баскан турганыбызды үлгү катары алып жүрөлү да. Баарыбыз министр болобуз же орун басары болобуз, же ошо министрликте бир жогорку кызматка келебиз дегенде кандай аракет кылабыз? Ошо жерге келели, мен иштейм деп. Анан келип алгандан кийин мен өзүм билем деген болбойт да. Мамлекеттик кызматкердин өзүнүн жүрүм туруму боюнча этиканын бир үлгүсү болушубуз керек да биз.